Москвага мен 2005-жылы мамам аркылуу келип калгам. Ошол кезде мен 9-классты эми эле аяктаган болчумун. А мамам уже 1 жыл келип иштеп, каникулга барган болчу. Жашоо шартына байланыштуу бардыгы эле Москвага келип иштейт эмеспи. А мен өзүмдү мамам менен тыгыз байланышта болгондуктан артынан ээрчип келип алгам. Үйдүн чоңу болсом деле эркеси мен окшойм. Алдыга койгон максаттардын бири бул балдарымды жакшы тарбиялап, бул жерден жакшы окуу жайга тапшыртып, жашоодо өздөрүнүн жумушун таап, өзүнүн жолун таап кетсе деген максатым. Экинчи максатым бул мен Кыргызстанга барып, Кыргызстандын экономикасына салым кошкум келет. Кыргызстандан жеке өзүмдүн студиямды ачып, элиме кызмат кылгым келет. Өнүгүүгө мен Айжан эженин баракчасын көрүп калгам. Нет, биринчи рилсин көрүп калгам. Рилсин көрүп калып баракчасына өтүп, биздин кыргызымдын кыздары Москвада ушундай ынтымактуу болуп жүргөнүн көрүп аябай суктангам. Ошол өнүгүүнүн мүчөсү болгум келип барып калгам. Өнүгүүдөн мен эң биринчи чөйрө таптым десем болот. Еще 2 жыл алдың эле жолдошума эл ачуум, мен өзүмдүн чөйрөм жок, менин курбуларым жок деп. Мен ошо курбуларымды таптым. Андан сырткары мен жашоого керектүү көп тажрыйбаларды ала алдым. Негизинде бизде категория жок, кыздарыбыз улуусу да бар, кичүүсү да бар дегендей. Кичүү болсо дагы өзүнүн мага караганда көп тажрыйбасы бар кыздарды да көрдүм. Ошон үчүн өзүмө көп керектүү маалыматтарды ала алдым. Ой жүгүртүүм өзгөрдү. Жашоого көз карашым таптакыр эле бөлөк нукка бөлөндү.